Кыргызстандын Евразиялык экономикалык союзга кошулуусунун бир аз да болсо пайдасын азырынча Кыргызстандын кийим тигүүчүлөрү көрүүдө. Үчүнчү өлкөлөрдөн келген товардын баасы кымбаттап, реэкспортко жол жабылганы менен, ансыз дагы кризистен айласы кетип турган россиялык ритейлерлер арзан өндүрүш рыноктарын издеп, бул жагынан Кыргызстан бир катар артыкчылыктарга ээ болууда. Деген менен, кыргыз кийим тигүүчүлөрүнүн көбү азырынча эл аралык стандарттарга түгүл, россиялык ритейлерлердин талаптарына жооп бере албайт. Ал ортодо мурдагы совет өлкөлөрү, анын ичинде негизги рынок болгон Россиядагы сатып алуучулардын көбү базарлардан соода мол же дүкөндөргө өтүп жатканын РБКнын соңку иликтөөлөрү көрсөткөн. Ал эми Кыргызстанда тигилген же айтылуу made in KG кийимдердин көбү базарларда сатылып, ритейлерлерге чыга элек. Демек, кыргыз өндүрүүчүлөрдүн алдында азыр жаңы баскычка чыгуу талабы турат. Бул жаатта атамекендик кийим тигүүчү компанияларга USAID уюмунун бизнести колдоо боюнча программасы ар тараптуу жардам берип келет. Бул өндүрүштү эл аралык талаптарга шайкеш келтирүүдөн баштап, кыргыз компанияларына эл аралык ритейлерлердин заказын таап берүүгө чейинки чоң иш. Назик фабрикасы рынокто 15 жылдан бери иштеп, көбүн эсе продукциясын сырткы рыноктарга сатып келет. Сырткы рынок дегенде бул Россия жана Казакстан. Фабрика азыр экспортко иштөөнүн жаңы этабына чыгууда. Буга чейин Mono Fashion деген россиялык ритейлерлердин анча чоң эмес заказын ийгиликтүү ишке ашырган соң, азыр дагы бир россиялык ири ритейлер Club Concept менен контракт түзүү алдында турат. Анын дагы бир 400дөн ашык магазини бар экен Россия боюнча. Андан тышкары дагы 200дөн ашык оптовый точкалар бар экен. Азыр тыгыз ошолор менен байланышта болуп атабыз. Уже утвержденный бир 4 моделин утвержденный болдук, где-то бир 20 миңге жакын заказ алдык. Буюрса бүгүн эртең тканьга акча которсок, ноябрда тигип баштайбыз. Мунун бардыгы сатылат где-то апрель-майда. Бул контракт бир эле Назик фабрикасы үчүн эмес, бүтүндөй эле кыргыз жеңил өнөр жай өндүрүш үчүн жаңылык. Анткени Кыргызстандын кийим тигүүчүлөрү буга чейин Туркия, Кытайдын модельдерин көчүрүп тигип, аны базарда арзан сегментте сатуу менен чектелип келет. Бирок ошол эле маалда мурдагы советтик өлкөлөрдүн, анын ичинде Россиялык алуучулардын мүнөзү өзгөрүп, көптөр базардан соода кылууну кыскартышууда. РБКнын соңку иликтөөлөрү мурда россиялыктардын 70% базардан соода кылып, 30 гана пайызы соода мол же дүкөндөрдөн кийим сатып алган болсо, азыр тенденция тескери экенин көрсөткөн. Unfortunately, our manufacturers, which had grown rapidly in the last decade, Тилекке каршы биздин өндүрүүчүлөр бул өзгөрүүлөрдү өз маалында түшүнүп, КМШ жана Европа рыноктарындагы соода брендтер менен байланышты жолго кое алган жок. Бул брендтер азыр рыноктун басымдуу бөлүгүн ээлейт. Биз жергиликтүү текстиль компанияларын Европа жана мурдагы советтик өлкөлөрдөгү соода брендтер менен байланыштырууга аракет кылып жатабыз. Мисалы, Села, Tom Far өңдүү белгилүү брендтер. Эгерде жергиликтүү тигүүчүлөр бул брендтер менен түз байланыш түзүп алса, биздин компанияларга көп мүмкүнчүлүктөр ачылат. Албетте, бул чоң мүмкүнчүлүккө жетүү чоң ишти дагы талап кылат. Ритейлерлердин заказын алуу үчүн тигүү цехтер алды менен алардын талаптарына, эл аралык стандарттарга жооп бериши керек. Чындап эле айтканда, биз вообще даяр эмес экенбиз. Биз эми өтө крупный болбосок да, орточо ишканабыз, орточодон өйдө болуп азыр ар тарабыбыздан түптөп келатабыз, технологиябызды түптөп келатабыз. Бирок биз деген стандарттан аябай артта экенбиз да. Ошо стандартизацияны, управленияны, качествоны бизге ошо бижай жакшы ошол жагынан жардам берип атат да. Чындап эле айтканда, бир жарым жыл даярдады бизди. Жарым жыл даярдап, ар кандай консультанттар келди. Англиядан келди, Индиядан келди, Гонконгдон келди консультанттар. Ар тараптан даярдап, элементарно биздин зданиядан карасаңар, аптечкалар пайда болду. Бизде мурун эми огнетушитель бар болчу, бирок стандартка ылайыкталбаган. Бул мамлекеттерде, мисалы үчүн торговый сеттердеги ритейлерлер биринчи очередь сен даже товардын продукциясын карабайт экен. Алар ушу иштеген элдин отурган ушул жерде отурган швеялардын камсыздыгын абдан карайт экен да, ушу безопасность. In addition to that, a lot of our manufacturers weren't necessarily ready to meet all of the quality standards. Көптөгөн компаниялар ритейлердин сапат стандарттарына жооп берүүгө даяр эмес. Алар товар кантип даярдалганын, керек болсо этикеткасына дагы чоң көңүл бурушат. Анын баары эң жогорку деңгээлде болушу керек. Ошондуктан биз инженер, технолог, маркетолог баштаган атайын адистерди жалдап, жергиликтүү компаниялардын потенциалын көтөрүү боюнча иш алып барып жатабыз. Ритейлерлер менен иштешүүдөгү кыргыз кийим тигүүчүлөрү туш келген дагы бир барьер бул сырьё. Ритейлерлер тийиштүү бир модельди гана заказ кылат. Заказды алган фабрика кездеме фурнитурасын өзү таап, заказды баштан аяк толук аткарышы керек. Брюки Бести
мынчанчы модель, номинированная ткань, баланчанчы фабрика деп коет. Все. Алар только ошентип айтып коет. Ал фабриканы Кытайдан өзүбүз табабыз. Завтра заказчик говорит: это не та ткань, она не коричневая, она серая. Тут что получается? Производитель попадает. заказчик болсо бул кездемени туура эмес деп коюшу мүмкүн. Мына ошол жерден заказды аткарган компания күйүп кетет. Биздин көптөгөн ишкерлер сен кездеме фурнитураларды алып кел, мен тигип гана берем деп иштеп көнүп калышкан. Европалык, россиялык ритейлер болсо заказды нөлдөн тапшырышат. Биздикилер болсо кездемени кайдан алам деп чочуйт. Мына ошонун айынан көп контракттар ишке ашпай калат. Бул тармактагы ишкерлердин айтымында бул барьерден өтүүдө кыргыз кийим тигүүчүлөрү бир катар артыкчылыктарга ээ. Биринчиден, кездеме фурнитуранын негизги экспортеру болгон Кытай жаныбызда. Экинчиден, ошол эле Евразиялык экономикалык союздун курамындагы россиялык ишканалар Кытай ишкерлери менен биргелешип, фурнитура керек болсо кездеме дагы өндүрүүдө. Барьер мы должны преодолеть. У нас нет другого выбора. Биз бул барьерден өтүшүбүз керек. Бизде башка жол жок. Биздин ишкерлер өздөрү Кытай, Туркияга барып, ал жактагы кездеме өндүрүүчүлөр менен түз жана туура контракттарды түзүшү керек. Мына мен Москвадагы көргөзмөлөргө барганда көрүп жүрөм. Кытай орус биргелешкен компаниялар баасы, сапаты төпкөлгөн фурнитураларды чыгарышат. Ал жактан ташып келүү болсо, Кытайдан ташып келүүгө караганда бизге жеңилирээк. Оно должно соответствовать. Россиялык ритейлерлерди Кыргызстанга кызыктырган дагы бир жагдай өлкөнүн Евразиялык экономикалык союздун курамында болушу. Ансыз дагы кризис тазабын тартып, ага улай россиялыктардын сатып алуу мүмкүнчүлүгү төмөндөп кеткен шартта россиялык ритейлерлер арзаныраак өндүрүш рыногун издөөдө. Индия, Бангладеш ушуга окшогон буюмдар арзан мамлекеттер таможенный союздан тышкары болуп калды да. Алардын ставкасы $4,5 өйдө болуп калды. А биздики мурун $1 чейин болчу, азыр 25 сомдой болуп калды. Рубль менен где-то бир 20-21 рубль болуп калды 1 килограммга жеткизиши. Назик фабрикасы европалык ритейлерлер менен иштешүү мүмкүнчүлүгүн дагы кароодо. Ал турсун айрымдары кызыгуусун билдирген. Точно эчемдемдей болгон чоң ритейлер экен, ал жөн эле магазинде эчемдемдей кылып сатпай, интернет аркылуу да сатышат экен. Алар даже крупнее эчемдеме деди. Ошолордун образецтерин тигип атабыз азыр. Да, конечно, бирок аларда дагы бул российский ритейлерден дагы мындай требованиялар күчтүүрөөк экен. Ошого азыр BJI аркылуу иштешип атабыз. Атайын консультанттар келип биздин ар тарабыбыздан көптүндөй кемчиликтер бар экен да. Мында дагы Кыргызстандын бир катар артыкчылыктары бар дейт USAID уюмунун бизнести колдоо демилгеси программасынын башчысы Пол Хамлен. Well, Kyrgyz Republic actually has some disadvantages with transport and some advantages. Логистика боюнча Кыргызстандын артыкчылыктары дагы кемчиликтери дагы бар. Эгер европалык чекене саткан дүкөндөр түйүнү товарды Бангладеш жана Кытайдан заказ кылса, ал деңиз жолу менен жеткирилет жана ал узак процесс. А бизден болсо жүк ташуучу унаа менен батыраак жеткирүүгө болот. Андыктан биз жергиликтүү компанияларды европалык ритейлерлер менен байланыштыруу аракетин дагы көрүп жатабыз. Much faster than anyone can ship by container by sea. Соңку иликтөөлөр Кыргызстандын жеңил өнөр жайында басаңдоо бар экенин көрсөткөн. Кийим тигүү көлөмү 2012 жылдан 2015 жылга чейин дээрлик 3 эсеге кыскарып кеткен. Буга себеп Евразиялык экономикалык союздун аймагындагы кризис. Анын кесепетинен Made in KG'нин негизги рыногу болгон россиялык жана казакстандык кардарлардын сатып алуу мүмкүнчүлүгүнүн түшүп кетиши, кардарлардын базардан дүкөнгө өтүшү, салыштырмалуу күчтүү улуттук акча жана албетте Made in KG деген лейбл менен EAS рыногуна ташылып келген Кытай реэкспортунун дээрлик токтошу жана башка жагдайлар.